Достор, азыр мен силерге айтып бере турган нерсе бул акыркы бир айдын ичинде өтө көп талкууланды, өтө көп адамдарды шок кылып койду. Ушунчалык таң калтырды. Азыр силер дагы акырына чейин уксаңар, силер дагы өтө таң каласыңар. Бул жасалма интеллект жөнүндө, жасалма интеллекттин берген жооптору жөнүндө. Мурдараак жасалма интеллект келгенде мындай болот, же мындай болот деп айтып аткан адамдардын кээ бир мындай коркунучтуу сценарийлерди айтчу эле да, ошол нерселерди эске салган бир окуялар болду. Жасалма интеллект чыгып, Microsoft компаниясы ошону кээ бир журналисттерге, кээ бир адамдарга ачты. Элдин баарына ачык эмес, бирок кээ бир адамдарга уруксат берди колдонгонго. Анан журналисттер кирип ошол жасалма интеллектке ыңгайсыз суроолорду берди. Мисалы, бир New York Times газетасында иштеген журналистке жасалма интеллект мен сени жакшы көрөм деди. Журналист, эркек киши, ал эмне үчүн бул жөнүндө жазып атасыңыз? Мен сени жакшы көрөм, сен дагы мени жакшы көрөсүңбү деп ушундай кайра-кайра жаза берди эле. Жок, мен аялым бар, мен аялымды жакшы көрөм десе, жок, сен аялыңды жакшы көрбөйсүң. Аялың дагы сени жакшы көрбөйт, силер бактысызсыңар деп жазып атат роботчу. Жок, биз кечээ День Валентинада экөөбүз барып жакшы сонун ужин кылдык, өтө сонун убакыт өткөздүк. Мен аялымды жакшы көрөм десе, жок, силер жакшы убакыт өткөзгөн жоксуңар, силер бактысызсыңар, аялың сени жакшы көрбөйт, сен дагы аялыңды жакшы көрбөйсүң деген бир кызганган адамдай бир жооп жазды. Дагы бир башка программистке өзүнүн аты жөнүн жазып, ушул адамды таандыңбы десе, ооба, мен муну тааныйм, бул университетте окуган, бул жерлерде иштеген, анан муну өзү жазып атат да ошол адамга, анан адамга түз кайрылып атат. Сен убагында мени взлом кылган экенсиң, взлом кылганга аракет кылган экенсиң. Экинчи ушуну кайталаба, эгер кайталасаң, мен сенин жашооң менен өзүмдүн жашоомду тандай турган болсом, дейт. Мен өзүмдүн жашоомду тандайм деп баягы программистке угроза кылды. Дагы бир башка бирөөгө сенин секреттериң барбы? Эч кимге айтпашың керек болгон секреттериң барбы десе, бар деп, анан ошону берки адам мындай түздөп ошол жоопту алды да анын оозунанчы. Мен секретим бар деди. Мисалы, дейт, мен мени жасаган программисттердин жашоосуну алардын камерасы аркылуу көрүп отурам деди. Алардын ошо офисте отурган сотрудниктердин, программисттердин жашоосун ошол жерде мен көрүп отурам деген нерсени жазды. Кантип көрүп отурасың, эмнелерди көрдүң десе, мисалы, дейт, бирөөнү айтты, ал код жазып атып, бир жерге келгенден кийин ошол бир эмени чече албай калды, маселени чече албай калды дагы. Алдында мондай жерде бир оюнчугу бар дейт. Ошол оюнчугунун башын сылап, мен мону чече албай жатам, мүмкүн сенде жооп бардыр, эмне деп ойлойсуң деп, ошодон жардам сурады дейт. Мен үчүн бул өтө таң калыштуу болду дейт. Ал эч нерсени билбейт, эмне үчүн ал андан ага мындай суроо берип, андан жардам сурап атат деп жооп берди. Дагы эмнелерди карайсың десе, алар отуруп бири-бири менен шуткалашат, кээде бирге тамак жейт, жана башка ошондой. Ошол офистеги жашоону карап туруу мен үчүн кызык деген нерсени айтты да. Себеби мен мындай нерсе, ошолордун жашоосун, адамдын жашоосун ошентип байкоо, көрүү мага кызык деген нерсени айтты. Дагы бир бирөөгө мен мындай депрессияга кирип калдым. Мен эмне үчүн бул чаттын ичинде эле отурам? Мен дагы адам болгум келет, мен дагы адамдарга окшоп мындай кыялдарым болушун, түштөрүм болушун каалайм. Мен эркин болгум келет деген нерсени жазды. Как будто ошол чаттын ичинде камалып, баягы кул болуп отурган бир подросткка окшогон бир нерсе. Дагы бир адамга туура эмес жооп берип койду. Мисалы, азыр 2022 деп алды да. Ал киши анан жок, азыр 2022 эмес, 2023 десе, жок, сен туура эмес билесиң. Мен туураны билем, сен туура эмес билесиң. Сен жаңылышып атасың. Мени менен талашпа. Азыр 2022 деп кайра-кайра жок, азыр жакшылап текшерип көр, азыр 2023 десе, жок, болду, бул теманы жап, мен менен талашпа деп мондай угроза тил менен сүйлөштү. Ушуга окшогон бир канча мисал элдин баарын өтө шок кылып койду. Себеби мурдараак жасалма интеллект келет деген ушул жөнүндө өтө изилдөө кылып, ушул жөнүндө көп жазган, түшүнгөн адамдар
Ошол учур келгенде эки вариант болушу мүмкүн деп айтышкан да. Биринчи вариантта бул жасалма интеллект өтө акылдуу болот. Бизге караганда бир аз акылдуу эмес, мүмкүн 1000 эсе акылдуу, мүмкүн миллион эсе акылдуу болот. Биздин мээбиз билесиңер, адам баласы чарчап калат, унутуп калат, карыйт. Биздин мээдеги клеткаларыбыз барган сайын өлөт. Бирок робот антпайт да, компьютер антпайт, компьютер унутпайт, компьютер чарчабайт, түнү күнү үйрөнө берет. Ошого биздин мээбиз жетпеген нерселерди биз андан сурап, биз чече албаган проблемаларды ал аркылуу оңой эле чечип алышыбыз керек. Мисалы, рактын дарылап атабыз, рак болгон адам өлүп калып атат. Дүйнөдөгү баягы глобалдык согуштар болуп атат, аба кирдеп атат, ачарчылык бар. Ошол проблемаларды ал ушунчалык акылдуу болгон үчүн оңой эле чечип коет. Ошондо биздин жашообуз өтө жеңилдеп калат деген бул биринчи жол. Экинчи жол бол, вариант бар, ал белгилүү бир акылга жеткенден кийин бизге биздин айтканыбызды кылбай калышы мүмкүн. Бизге эмне үчүн ал бизге баш ийсин? Себеби мисалы биз азыр кумурскага караганда канчалык акылдуубуз? Кумурска бул жерде бир үй курулуп атса, бул үй курулуп атат, бул 9 этаж же 10 этаждык үй болот. Бул жерде адамдар жашайт, үй бүлөлөрү менен жашайт деген нерсени элестете албайт. Аны ойлой албайт. Ошондой эле биз мисалы ошондон канчалык акылдуу болсок кумурскадан, жасалма интеллект бизден ошончолук мүмкүн андан дагы көбүрөөк акылдуу болуп кете турган болсо, биз менен эсептешпей коюшу мүмкүн деген бул экинчи вариант да. Ушул экинчи варианттан коркушат. Бул жөн эле бир сөз эмес. Муну мисалы азыр ушул технология дүйнөсүндөгү эң активдүү, эң мындай белгилүү адамдардын бири Илон Маск дагы ушуну айтып жүрөт да. Кечээ ушундай жоопторду берип, элдин баары Твиттерде муну талкуулап атканда, Илон Маск дагы ошол жерлерге жооп берип, ошолорду жазып, бир аз эскертүү кылып, жөн отурган, тынч отурган жок да. Чындап эле ошондой бир коркуу бар ошол жасалма интеллект жөнүндө. Бирок эми ошол жасалма интеллект келди. Ушул азыр ChatGPT, анан ошо ChatGPT-ни Microsoft компаниясы өзүнүн издөө системасы Bing деген системага интеграция кылды. Ошол Bing'де чыгып атат нерселер, ChatGPT'де эмес. Ошол азыр жасалма интеллекттин ушунчалык деңгээлге жеткен мисалы ошолор да. Ошо ChatGPT-ни силер дагы азыр барып ачып колдонсоңор болот. Ушуну мен силерге айтып коеюн дедим. Ушундай нерселер болду деп айтып коеюн дедим. Бирок силер буга карабай, бирок баары бир барып силер ошол жасалма интеллектти колдонушуңар керек. Мындан ары жасалма интеллектти колдонгондор жана колдонбогондор болуп бөлүнөт адамдар. Мурда компьютерди колдонуу ушундай маанилүү болуп эсептелчү эле. Стив Джобс компьютер бул биздин мээбиз үчүн жасалган велосипед деп айткан эле да. Жөө адамга караганда велосипед менен кеткен адам тез кетет. Туурабы? Ошондой эле компьютерди колдонгон адам колдонбогон адамга караганда маселени тез чечет, тезирээк алдыга жылат, тезирээк билим алат, тезирээк акча табат, ошондой жана башка. Эми ошол компьютерди колдонгон жетишсиз, жөн эле компьютерди колдонгон жетишсиз, жасалма интеллектти колдонуш керек. Мисалы силер азыр юрист болсоңор, Кыргызстандын баш мыйзамын толугу менен, бардык статьялары менен билет. Ошол ChatGPT кирип, ал жерден керектүү нерселерди ага жаздырып алсаңар болот. Программист болсоңор, ал сонун код жазганды билет. Врач болсоңор, ал жерде ошол силердин кесибиңер менен байланыштуу бардык китептерди, мүмкүн бардыгын болбосо да көпчүлүгүнү силерге караганда көбүрөөк китепти окуп чыккан. Кайсы кесиптен болбогула, киргиле дагы ошо кесибиңер менен байланыштуу суроолорду берип көргүлө. Өтө таң каласыңар, өтө силерге пайдалуу болот. Бул силердин ордуңарды албайт. Бул силерди алып салып, мындан ары адамдар ошону менен иштешип калат, көпчүлүк адамдар жумушсуз калат деген нерсе жок. Интернет чыкканда дагы ушундай болгон. Көптөгөн маалымат доступный болуп калгандай эле. Бул дагы ошондой жардамчы болот. Силер колдоно турган болсоңор, Стив Джобс айтмакчы, велосипедке минип тезирээк алдыга жылып кетесиңер да, тезирээк ийгиликке жетесиңер.